Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу каарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдыманова тааныштырам. Баткенде бүгүн таңда жер титирөө болду. Баткен районунда саат 4:39 күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдирди. Маалыматка ылайык, жер титирөө Үч-Төбө, Ак Татыр, Самаркандек айылдарында 3 балл, Рават, Лейлек айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткен жана Исфара акимдеринин кезектеги жолугушуусу. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баш болгон делегация Исфара районунун төрагасы Бахадур Зота жетектеген делегация менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушуу Баткендин Аксай айыл өкмөтүнүн Тажикстандын Исфара районунун Хочай Алуу айылы менен чектешкен Тумба жеринде болду. Ал эми бул жолку жолугушуунун максаты массалык башаламандыкка жол бербөө, эки элдин ортосунда тынчтыкты сактоо, 25 май акыркы коңгуроо салтанаттарын коопсуз тынч өткөрүү жана чек аралаш аймактарда коомдук саясий абалды туруктуу кармоо. Учурда Баткен районунда коомдук саясий абал тынч. Ирандын президенти Ибрахим Расаи тик учак кырсыгынан каза болду. Ирандын президенти Ибрахим Расаи жана тышкы иштер министри Хосейн Амир тик учак кырсыгынан улам каза болду. Бул тууралуу Мехр маалымат агенттигинен билдирет. Маалыматка караганда, президент Ибрахим Расаи менен тышкы иштер министри Хосейн Амир отурган тик учак жекшемби күнү чыгыш Азербайжандагы Чытырман токойго кулап түшкөн. Баткенде бир жумада 921 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка таянсак, тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 12, мас абалында унаа башкаруу 10, белгиленген ылдамдыктан ашыруу менен 154, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежесин бузуу фактылары 745, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 31 автоунаа убактылуу токтотуучу айыпкороо жайына токтотулган. Баткенде чыр-чатакты талдоо боюнча иш-чара өттү. Баткен шаарында 19 май күнү жергиликтүү деңгээлдеги чыр-чатактарды жана тынчтыкты талкуулаган иш-чара өттү. Иш-чаранын максаты улуттук өнөктөштөр менен социалдык биримдик жаатындагы саясатты жана ченемдик укуктук актыларды талкуулоо жана долбоордук сунуштарды түзүү. Бул иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фонду тарабынан каржыланган. Иш-чара жааматтык жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирдиги тарабынан ишке ашырылган. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен ЮНЕСКОнун биргелешкен долбоорунун бир бөлүгү. Аталган иш-чарага коомдук консультативдик кеңештин мүчөлөрү, Ош шаары боюнча муниципалитеттеринин өкүлдөрү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациялардын кызматкерлери жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мыналар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.